Баткендеги чуулганда мен Катани Заматта басып койдум деп ааламга жар салмак. Арине, Суваналиевдин көчүгүндө булганача нерселер сасып жатат. Анын кантип мактанат? Баткендин экс-губернатору Жеңиш Разаков учурунда Ходжентке жашырынып кирип, анан бул кылмышы билинип калып, эл алдында жүзү кызарып Тажикстандын шпиону деген наамга татыктуу болгон. Баткендин жаңы алмашкан губернатору Өмүрбек Суваналиев шпион Жеңиш Разаковго окшоп Тажикстанга Согди облусунун Ходжент шаарына кирип кетип, 3 күн жоголуп кетип кайра келген. Муну жогорку бийлик билген эмес. Анткени протоколсуз жашырынып кирген Өмүрбек Суваналиев губернатор, мамлекеттик кызматкер да. Анын ушундай оор кырдаалдарда облусту тыштап, уруксатсыз жөнү жок темселеп кирип, дайынсыз 3 күн жоголуп кеткенинен жолу болсун. Тажикстанга кирип Эмомали Рахмондун артын арчып жүрдү. Баткен облусунда контрабанданы Суваналиев тыя алдыбы? Героин, апиим, гашиш сыяктуу салмактуу баңгизаттар Афганистандан Бадакшан, Кундуз, Тахор, Балх сыяктуу провинциялардан ташылып, Тажикстанды басып өтүп, Кыргызстан, Казакстан аркылуу Орусия Федерациясында андан ары батышты көздөй агылып турат. Мунун наркы 5 миллиард долларды түзүп, Афганистандан ички дөң продукциясын 4төн 1 түзөт. Контрабандалык жол негизинен Шурабад, Хамадони, Фархор, Пянч, Дарвас, Шугнан, Иш, Кашим райондору аркылуу өтүүдө. Кыргызстанга негизинен Тажикстандын Согди облусунан Баткен жана Ош облусуна Толу, Бадакшан автономиялуу облусунан жана Мургаб, Жиргетал райондорунан Ош облусу аркылуу баңгизаттардын транзити бар. Учурда баңги кылмышына каршы күчтүү топтоп трансулуттук баңги бизнеске олуттуу сокку урбаса, мыйзамсыз баңгизаттарга сатып алынган курал-жарактар, террористтик жана диний экстремисттик топторго экономикалык жактан көмөк көрсөтүп жатканы талашсыз. Баңгизат адамзат үчүн эң зыяндуу зат. Баңгизаттын айынан улуттун генофонду бузулуп жатат. Баткен облусунун Өмүрбек Суваналиев жетектеп турган учурда контрабанданы алган жок. Саясий кырдаалдардан улам баңгизаттарга каршы күрөшүү иши сууп, баңгизат ташыгандар кайралаңдап төрдүн төбөсүнө чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк таап алышты. Ушундай мезгилде неге өзүнүн Катани атаган Кутани мырза сыяктуу баңгизатка каршы күрөштүн устатына айланган жок? Кыргызстанда жаңы бийлик келсе, куйругун бултаң этип чайпап жагынган, көзүн сүзүп кашын кагып койнуна кире калган Өмүрбек Суваналиев көчүгүн бултактатып жатып Баткенге губернатор болгон. Октябрь окуясында аянтты жаңыртып обун салып, бакта ачылып коопсуздук кеңешин жетекте коёмун деп ачылып бараткан багы түшкөн жеринде жарылып кеткен. Аны менен бирге ички иштер министри болгон Курсан Асанов принципте туруп, ал эмес камалып да чыкты. Бечара өзүн темир генерал атаган ылай генерал эмне кылсын? Садыр Жапаровго жагынып жатып Баткен облусуна губернатор болуп кетти. Эми анын Баткен облусуна экономикасына кошкон салымы жана жоругу тууралуу кеп куралы. Жасалма кол сүйлөгөн короз генерал Суваналиев губернатор болуп турганда бир дагы жергиликтүү калкты жеке кабыл албаган. Анда эмне? Эшекте кала отурдубу? Губернатор элдин жашоосун оңдош керек. Экономиканы өнүктүрүп, инвестиция тартып өндүрүш, жумушчу орундарды түзүп, чек арада элди туруктуу сактап калышы шарт. Өмүрбек Суваналиев орун басарына силер кабыл алгыла, чечкиле маселени чечпесиңер кеткиле деп уялбай кыйкырып коюп, мамлекеттик иштерде эмес, жеке иштерин бүткөрүп жүрдү. Көрсө ал өзүнүн иши менен бизнесин жасаган эли барыптыр. Кыскасы, Катаниден Кутаниге айланган ылай генерал дагы Сарымашке саткын Жеңиш Разаковдун шериги, шпион тажиктердин агенти болуп жүрбөсүн. Дагы ушул маселеге далай жүзү каралардын бетин ачкан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев тыкыр көзөмөл жүргүзүп, кызмат убактысында ойноп Тажикстанга жоголуп кеткен Өмүрбек Суваналиевди жоопко тартпаса, каза болгондор үчүн ким жооп берет? Катардагы карапайым Баткен эли жакын аралыкта ызы чуу болот, тажиктер даярданып жатат деген имичтерди уккан. Эмне себептен өзүнүн чекистерин ана башы эсептеген генерал ызы чууну алдын алып, бийлик тарапка билдирип, чек араны күчтөп, элди эвакуация кылган эмес? 2010-жылы 11-июнда болгон жаңжал алдында Оштун мэри Мелис Мырзахматов мындай кандуу калгыш болорун алдын ала сезип, бийликке билдирген. Бирок ал кездеги бийлик Исмаил Исаковдун туулган күнүн тойлоп, кандуу кагылыштын алдын алууга кол шилтеп коюшуп, өрт каптап кеткен. Өмүрбек Суваналиев өзү келип, ошол жерде чек арачылар менен элди сактап калбады. Куралсыз элди ок жааган жакка киргизип жиберди. Жасалма ылай генерал губернатор болуп турса да, 28-29 апрель күндөрү эң оор кырдаалдарда кан төгүлгөн жерге басып барган эмес. Ал губернатор эмес, андан тышкары генерал да. Эмне үчүн окуя болгон жерге барган жок? Өмүрбек Суваналиев элди тажиктерге кырдыртып, өрттөтүп, айылдарды талкалатып коюп, унчукпай арыз жазып кызматынан кетип калышы керекпи? Андыктан бийлик Өмүрбек Суваналиевдин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүп, Курсан Асановдун ордуна түрмөгө киргизиши зарыл. Ошондой эле Баткен, Лейлек райондорунун акимдери, айыл өкмөттөрү, чек аранын жетекчилери Шаршеев баш болуп жооп бериши керек. Элдин өлүмү оюнчук эмес, элдин пикири менен эсептеше турган адам барбы? Же ашмалтай чыккан кадрлар менен элди кыйнай берелүүбү? Того терин айтканда, губернаторлук кызматка генерал полковник чек арачынын
кетүүнүн кереги жок. Баткендин элинин, тажик элинин моралдык психологиясын жакшы түшүнгөн, экономиканы, чарбаны, өндүрүштү түшүнгөн элдик адам болуш керек. Баткенге Суваналиевке окшогон көчүгүнөн корккон, өзүн ойлогон, контрабанданы гүлдөтүп, контрабандисттерди коргоп жүргөн мафиянын өкүлү керек эмес. Андыктан президент Садыр Жапаров жанындагы саткындардан, кошуматчылардан арылып, мыкты кадрларды мамлекеттик кызматка койбосо өзүнө эле кыйын болот. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Канадалыктар кумтөрдү жардырып кеткени жатат. Мындай пикирин өздүк булактарына таянып Кундуз Ажибекова билдирди. Анын айтымында Кыргыз тарап Канаданын келишимине макул болбосо кумтөрдү жардырып кетет. Кумтөр коркунучта. Жеке булактардын маалыматына алайык, канадалыктар мөңгүлөрдүн чокусуна миналарды орнотуп кетиштир. Эгер кыргыз бийлиги кумтөрдү тартып алса, жардырып жиберебиз деген максатта 30 жылдан бери жакшы эле пайда таап кетишти го. Ошого ыраазы болушпайбы? Кумтөрдүн жаңы жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк тез арада миналар боюнча реакция жасашы керек. Эмесе кеч болуп калат деп билдирүү калтырган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Мирлан Жээнчороев кумтөрдүн артынан байгандарга эл аралык издөө салып, жоопко тартуу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев билдирди. Кумтөр концессиялык келишим менен иштеп жатат. Ал сагат алган келишимдин шарттары 2003 жылы өзгөрүлгөн. Ал эми 2009 жылы Бакиевдердин убагында кескин түрдө өзгөртүлгөн. Комиссиянын маалыматы боюнча Центера менен 2009 жылдагы сүйлөшүүлөрдү экинчи президенттин уулу Максим Бакиев менен анын досу Алексей Елисеев жүргүзгөн. Кумтөрдүн артынан байгандарга эл аралык издөө салып, жоопко тартуу керек деди депутат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Галина Байтерек жетекчилик кызматка дайындалды. Галина Байтерек буга чейин президенттин маалымат катчысы болуп иштеп келген. Бүгүн 18 майда ал жаңы кызматка дайындалды. Галина Байтерек Кыргызстандын өлкө башчысынын администрациясынын билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, Галина Байтерек буга чейин президенттин маалымат катчысы болуп иштеп келген. Бүгүн ал бул кызмат бошотулганы маалым болду. Булак Спутник Кейчи. Эл чындыкты билсин. Чүек Ташиев кумтөр боюнча камала турган депутаттарга күлүп эскертти. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында кумтөр маселеси каралууда. Депутаттар Сайдулла Нышанов кумтөрдөн кайсы депутаттар сиденье сыйакы алып турганын, алардын атын атоону УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден сурады. Азыр алардын атын атаганга болбойт. Кайсы депутат камалса, ошолордон көрө бересиздер деп күлүп жооп берди Ташиев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.